Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Барыңарга кутман таң каалайм. Ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла балдар. Анда бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы тууранды сөздөр. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы балдар. Силер биринчиден тууранды сөздөр тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден тууранды сөздөрдү катыштырып, өз алдынча сүйлөмдөрдү түзөсүңөр жана тууранды сөздөрдүн лексикалык маанисин аныктайсыңар. Үчүнчүдөн балдар, туура жазууга, туура сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Кыргыз тилинде балдар сөз түркүмү 3кө бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, маани бербөөчү сөз түркүмдөрү жана өзгөчө сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөз түркүмүнө кайсылар кирет? Зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, этиш сөз түркүмдөрү кирет. Ал эми маани бербөөчү сөз түркүмдөрүнө кызматчы сөздөр кирет. Ал эми кызматчы сөздөр кайсылар? Байламталар, бөлүкчөлөр, жандооштор жана мадалдык сөздөр. Ал эми өзгөчө сөз түркүмүнө балдар тууранды сөздөр менен сырдык сөздөр кирет экен. Эми балдар, тууранды сөздөр менен сырдык сөздөр эмне үчүн өзгөчө сөз түркүмү деп аталат? Себеби булар маани берүүчү жана маани бербөөчү сөздөргө кирбейт. Аларда маани берүүчү кызматчы сөздөрдөгүдөй касиет жок. Эми тууранды сөз деп биз кандай сөздөрдү айтабыз? Жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндү, табышты, добушту, кыймылды, элести, көрүнүштү туурап, окшоштуруп көрсөткөн сөздөр тууранды сөздөр деп аталат. Бизди айлана чөйрө курчап турат балдар. Курчап турган айлана чөйрө жандуу жана жансыз заттардан турарын баарыңар билесиңер. Тууранды сөздөргө кандай сөздөр кирет деп ойлоп жатасыңар балдар? Келгиле анда силер менен биргеликте билип алалы. Тарс, жарк, шаңгыр, шак, кобур-собур, шака-шак, чыйк, маа, мөө, жалп, желбиреп, калдаң-калдаң, зуу, арс, тырп, карч, шак-шак жана башка сөздөр кирет балдар. Анда балдар силер тууранды сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп көргүлөчү. Мисалы, көчөдөн кобур-собур үндөр угулду. Эшик чыйк деп ачылды. От жалп өчтү. Биринчи сүйлөмдө балдар жандуу заттардан же болбосо адамдардын үндөрүн эмне кылды бизге? Туурап көрсөттү, кобур-собур үндөр угулду. Ал эми экинчи сүйлөмүбүздө эшик чыйк деп ачылды. Мында жансыз заттын үнүн бизге туурап көрсөттү. Ал эми үчүнчүдө балдар от жалп өчтү. Мында дагы жансыз заттын кыймылын бизге эмне кылды? Туурап көрсөттү. Силер дагы балдар өз алдыңарча тууранды сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп көргүлө. Анда балдар сабакты бышыктоо максатында 99 көнүгүүнү аткарабыз. Мисалы, биринчи сүйлөмдө бака-шака эмгек шаңы күчөдү. Мында балдар тууранды сөз бака-шака жандуу заттардан чыккан үндү туурап көрсөттү. Ошону менен балдар бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Амандыкта жүз көрүшкөнчө сак саламатта бол.